Бул Хелда сортундагы төө бурчактын уругу чет өлкөдөн келди. Ишкер Улан Тазабеков таластагы төө бурчактын үрөнүн жаңыртууну 2 жылдан бери колго алып, алгач сыноо катары өткөн жылы өзү чанактуу өсүмдүктү тигип көргөн. Түшүм жакшы болуп кеткен чыгымакталып, ишкер пайда тапса болот деген жыйынтыкка келген. Биз былтыр ошо Хелда сортундагы Франциядан алып келген жана 500 килограммдык урук ушу түрткү болду да. Биз көрдүк. Бул бүгүнкү күндө биздин алдагы лопатка сортубуз урук эскиргенден бул кандай кылып ошо лопатканы ээлейсиңби же жакшы сынап келесиңби, бул эч качан жыйынтык бербейт. Только буну жаңыртыш керек урукту. Ошол себептен супер элитаны биз эксперимент кылгандан кийин экспериментибиз жакшы ийгиликтүү өттү. Анан быйыл дагы көбөйтөлү деп чечкенбиз. Өзүбүз жеке биз жер алып, ошо компания иштетейлер тилекке каршы жерлердин бардыгы бүгүнкү күндө бош эмес экен. Быйыл таласка 7 тонна төө бурчактын жаңыругун алып келип, дыйкандарга 1 килограммын 950 сомдон сатууда. Гектарлап төө бурчак тиккен дыйкандар өзүнүн чамасына жараша сатып алууда. Бекназар Кулматов Кумарак айылынын тургуну, 10 гектарлап төө бурчак тиккен дыйкан бүгүн төө бурчактын жаңыругун сатып алганы келди. Лопатка уруктар уже отуруп калды, түшүм бербей деле калды. Анан могу жаңы уруктан алып себип атабыз. Будан бир 4 гектар айдайын деп атам да. Бул биринчи репродукция болуп, түшүмдүүлүгү өйдө өтө жогору болот деп атпайбы. Анан бул актайт да өзү. Ал жанагы айдап аткан жерлерди итак айтып атык, түшүмү жок болсо деле анан көрө будан түшүм жакшы болсун деп аттык да. Төө бурчактын үрөнү жаңырса дыйкандардагы жакшы түшүм алат дешет агрономдор. Андыктан чет өлкөдөн келген төө бурчактын уругу супер элита. Бул түшүмдүү келип, мол киреше берет дешет адистер. Биздин фасолдорду ошо жаңыртпаса болбойт да. Түшүм бербей калды, жерлер дагы ошо отуруп калды. Толук себорот менен иштеш керек. Мурда баягы дыйкандар 3 тоннадан алып жүргөн, кийин 2 тонна алды, эми 1 тонна алды, эми кайта 3 тоннага чыгарыш кыйын болуп калды. Ошондуктан эң биринчи үрөн семеновство менен займатсаш керек. Анан жерди котоштуруу, себорот, агротехникалар колдонуу, анан суу маселеси да ар кандай болуп атпайбы, бирөө көп сугарат, эме болот. Жердин кырчыктарын биз агызып жиберип атабыз. Ошого капельный орошение колдонуу, кандай шарттардын, кандай современный ошо агротехниканын ошо Европадан үйрөнүп, ошо дыйкандарга көрсөткөн жатабыз да. Хелда сортундагы төө бурчактын уругун дыйкандарга жайылтууну жергиликтүү бийлик дагы жакшы колдоого алууда. Анткени акыркы 30 жылда таластын төө бурчагынын уругу жаңыртылган эмес. Келген урукту мына 2 күн болду, бүгүнкү кезде мына биз өзүбүздүн райондо бөлүнгөн 2 тонна урукту аким менен макулдашып ар бир айыл өкмөттөргө бөлдүк. Ошонун негизинде азыр дыйкандар уруктарды алышып атыр. Эми бул уруктун мен оюмча келечеги Кудай буйрса кең болуш керек. Анткени себеби мына 30 жылдан бери биз фасоль айдап атып, мына биринчи жолу мына урук жаңыртып атабыз. Ал эми бул төө бурчактын уругу килограммы 800 сомдон сатылууда. Бул бурчактардагы өткөн жылы чет өлкөдөн алып келген. Таластагы айрым дыйкандар тигип мол киреш алган. Жаңы үрөн кымбат сатылат дешет адистер. Анткени санга эмес сапатка өтүү учурдун талабы. Бегайым Асымбаева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары.